Dev Matiz uналарын күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө кезек келди. Ош шаарында Жапалак базарындабыз. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Биздин кадырлан көрүүчүлөрүбүзгө 19 июнь 2022 жыл аптагүнгө жекшемби. Так, Матиздер көп тартабыз. Баасы такталган, эң негизгиси ошондой унаалар көрсөтөбүз. Матиз 3-тү көрсөтөйүнчү. Корея канча деп атасыңар? Баасы 380 миң. Так, Корея дедик. Спойлер, рейлинг бар, санарлар. Дөңгөлөктөр 4 тең кышкы, протекторлары жакшы абалда. Кара кожа, кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөргүч, электро күзгүлөр бар. Пробег канча болуп калган? Пробег 115, аз эле экен го. Болду 380 миң сом ушул Матиз. Так, анан мо Матизди сурап көрөйүн. Өзбекстан Матиз 2 2007 механика 554 54 22 21. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлары жакшы абалда. Ассаламу алейкум, канча деп атасыңар? 220 миң. Алдыңкы айнектер электро көтөрүчтө, пробеги да аз экен, бул да 84 миң километр. Кондиционер жок, гидравлика бар болсо, орточо комплектация. Күн аябай ысык. Азыр ушул Матиздин үчүн ээси салкында отурат. Түсү да башкача, өзгөчөлөнгөн. Көрүп атасыздар, 2006. Бул Корея эле болуш керек. Корея же Европа экен, түшүнүксүз болуп калып атат. Европа окшойт. Спарк болсо Европа болот. Дөңгөлөктөр ушундай куюлган жистерде, жайкы, протекторлор жакшы абалда, рейлинг бар. Ооба, Европа экен. Европаны кандай билесиздер? Мынакей англис тилде, Кореяда Корей жазуулары менен болот. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Европа экен, кондиционер сонун иштеп атат, муздак болуп. Жакшы. Алдыңкы айнектер электро көтөрүчтө, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Коробка 5 ступка, механика, пробеги 186 миң километр. Баасын айтып алайын. 330 миң болуптур. Машина кейс каналы. Жакшы салкындап отурушат. Биз уланта беребиз. Кайсы канал ака? Машина кейс каналы. Кайсыны? Российский номерби? Жок, өкө окшош экен да. Матиз 2 Кыргызстан номеринде бу. 2003 бул ошондо Өзбекстан эле? Электропакет. Өзбекстан экен. Гидравлика бар экен, электропакет деп атат. Спойлер бар. Силеркиби бул точно? Кондиционер жок экен, Баасы канча болду? 220 миңби. Пробеги 125 миң километр. Болуптур, дөңгөлөктөрү жайкы. Анан мо российский да көрсөтүп коеюн. 2009 жылы чыгарылган, Өзбекстан. Баасы канча деп атасыңар? 190 миң сом. Россия темир номеринде экен. Счеттон чыгарылган эмес. Матиздер ушунда кымбат болуп кеттиби? Гидравлика жок, жөнөкөй эле комплектация окшойт. Эң жөнөкөй экен, пробегин көрсөтүп коелу, 127 миң километр. Өтүп кетели. Негизги Матиз турган катары жакка көз салалы. Модан баштайсак, Матиз 2 Өзбекстан бул дагы. 2010 553 30 50 50 номеринде, коробка механика 230 миң сом. Рестайл стоп жана алдыңкы оптикалары ушундай сүрөттөрү өзгөрүлгөн. Рейлинг бар.
Андан кийин так кондиционер бар экен, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, гидравликада бар болуш керек. Дөңгөлөктөрү жакшы абалда. Так, мына Best Корея. Matiz 2, 2004. Механика. Без комплектация екен. Рейлинг бар. Жоқ, Best емес. Best'te 4 айнектен электро көтөргүч болот. Блокировкалар менен бул Best емес. Бирок ошого окшош эле. Эко кожада. Рулю айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Пробеги 204 000 километр. Басы канча болду экен? 250 000 сом. Дөңгөлөктөр бункуда 4 тең кышкы. Протекторлар жакшы абалда. Канча деп атасыңар? 230 000. Matiz 2, Өзбекстан. 2011. Так, бұл да жөнөкөй, а? Ең жөнөкөй комплектация, 165 000 километр пробеги. Так, мо Best'ti сурап көрөлүчү. Өзбекстан, Matiz 2. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Басын канча деп атасыңар Best'ин? 250 000. Аха. Кондиционер барбы? Жок. Калгандарынан мына электропакет, блокировкалар менен, электро күзгү, гидравлика бар. Бир гана кондиционер эле жок болот, же бар болот. Кайсыл? О жердеги. Matiz 2-ни суранып атат. Өзбекстан. 2006. Макта жашыл түстө экен. Мотор коробкалары жакшы абалда дейт. Кондиционер жок, гидравлика барбы? Бар экен. Басы канча болду? 150 000 сом. Анда Кыргызстандын номеринде. Ушуга көңүл буруп коюңуздар, чындап эле. Matiz ала тургандар. Срочно сатабыз деп атат. Колго теринде эле айтып кое бербейсизби? Азыр алып кетсин. Алып кетсин. 145ке берип бересиз. Айдаш эле керекпи? Проблема жок, а? Бүт бары бар. Болду. Мына 4 баллон тең жаңы. 4 баллону тең жаңы дейт. Аха. Болду. Болуптур, жакшы сатып алыңыз. Жакшы айтты. Көрүп коюңуздар. Эми биз да мүмкүн болсоча эртерээк чыгарган аракет жасайбыз. Насип болса биздин каналдан алып каласыздар деп ойлойм. Анан так, канча деп атасыңар? Же сатылды? Сатылды экен. 170 000. Жөнөкөй комплектация экен. Жылы канча? 2003. Өзбекстан. Партроник коюп койгон экенсиңер, а? Эко иштейби? Иштейт, жакшы анда. Телефон номерин айтып кой, канча? 0700 46 20 45. Аха, болду. Сизденби таксыр? Ичинде отурат экен, а? Matiz 2, Best комплектация, Өзбекстан, туманиктер бар. Дөңгөлөктөрү мындай жакшынакай эле куюлган жиштерде, 4 тең жайкы. 2010 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Best'te дайыма эле 1 куб болот. Өзбекстандарда. Мындай светодиодный подсветкалар да бар экен багажнигинде. Жакшы динамикалар. Мына отуруштардын сүрөтүнөн эле байкасаңыздар болот, сразу эле билинет. Кондиционер жок, калганы бар. Баасы канча болуп атат? 300 000 сом. Пробегин да айтып болчу. Пробеги аз экен, 84 000 километр. Жок, шум изоляция болуп атыр, а? Болду. Анан силер канча деп атасыңар? 180 000.
Machizeki. Özbekistan. 2006. Mexanika. 773 60 66 03 номерінде иесі. Рулю корейский қойылған екен. Кондиционер жоқ. 180 000 сом. Так, мына жылтырап тұрған бордовый түстегі Machizekini көрсетейін. Өзбекстан. Қаншада отасың? 230 000. 2009. Механика. Жөнекөйбі? 755 98 10 10 номерінде. 4 дөңгөлек өтен қышқы протекторлары жақшап алды. Корея. Да, тартқыла дейсіңер. Тартауыз, құдай бұрса. Machizeki Корея. Коробка автомат. 2000 жоқ, бұл Корея емес та. 2016 деп қойған, қандай болып қалды екен? 2006 екен. Жылы қанша бұның? 2006 2016 деп жазып қойған екен да. Бұл Корея емес, Өзбекстан екен, Өзбекстан коробка автомат. Бірақ Өзбекстанның автоматтары негедір баланат, баяқы маслины деп тұрып, ресурсы көбірек жүрет деп тұрып балашат. Чем Кореядан көрөтші. Пробеги 156 000 километр. Басы қанша oldu? 260 000 сом. Мынакей Machizeki автомат Өзбекстан. 2006. Так, Machiz 3 сұрайлыш. Қаншада отасыңар? 360 000, Ага. Корея. Дөңгөлөктөрү жайкы, 4 тең протекторлар жакшы. Алматыга азыр көрсөттүк. Эми салонда көрсөтөйүн. Электро күзгү, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер. Алды. Machiz 1 о жерде турат. Басы такталбаса да көрсөтөбүз. 1999. Бул Корея. Жабык, кондиционер, электро көтөргүч, гидравлика болот Кореяда. Дөңгөлөктөрү кышкы. Мына калгандагы Machizдер ушунча болду, тартылбай калган. Көп арасынан дагы кызык арзанырактар да чыгып калышы мүмкүн. Биз болсо навестин астындагы Machizдерди көрсөтөйүн. Ал жакта дагы суранган туруктуу көрүүчүлөрүбүз бар, тартып туруңуз деген. Ошолор үчүн. Мына навеске келдик. Sprite түстөгү Machizeki Кореянын көрсөтөйүн. 2005 коробка автомат. Без комплектация. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, подлокотник, эко кожа, ролю дагы ушундай. Пробеги 140 000 километр деп көрсөтүлүп турат, одометринде. Дөңгөлөктөрү, кышкы протекторлары жакшы болду, 4-4-ден. Жаңыдай эле койсок болот, липучкада экен. Мындай жайдын кезинде өзү мындай дөңгөлөктөр жалко болуп кетет, тез жайылып кетет да. Алган адам жайкы дөңгөлөк дагы коюп койсо жакшы болот. Басы 270 000 сом, кеми бар дейт. Так. Барта берели. Ассаламу алейкум, канчада отасыз? 260 000. Дагы Machizeki Корея. Коробка автомат. Бул да без окшойт. Без комплектация. Пробеги 200 000 километрди көрсөтүп атат. Machiz 3 Корея. 2007 коробка автомат. 370 000 сом. Var mı? Машина кейджи.
Мачиз 3-тү канчада отасыңар? 320 миң, а? Полировканы баштапсыңар. Европа экен. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, коробка механика. Европада эле 1 куб болот. Же 0.8. Кореяларда 0.8 эле болот. Неси заводской? Краскасы делеби? Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер бар экен, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Пробегин айтып коелу? Пробег 300. 300 000 километр. Эң кичине реалдуу пробегтерден экен. Жок, шумизоляция болгон эмес. Баасын канча дедиңер эле? 320 000 сом. Болду. Мына ушуларды көрсөткөнө аракет жасадык навесасындагы. Лайк баса электер бас коюңуздар. Комментарийге да өз ой, сунуш, пикир, суроолоруңуздарды калтырып жазып койсоңуздар да болот.